Саламатсыздар, кадырлуу теле көрүүчүлөр. ЛТР телеканалында түз эфирде күн маек берүүсү өзгөрсөтүүсүн улантат. Аны мен Бакберди Баязбеков алып барам. Өлкөнү өнүктүрүү боюнча 2030 жылга чейин улуттук программа кабыл алынды. Ага ылайык июнь айынын башында президент Садыр Жапаровдун жарлыгы чыгып, министрлер кабинетине тиешелүү иш пландарды иштеп чыгуу боюнча тапшырмалар берилген. Биз бүгүнкү эфирде Кыргызстанды 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасы анда эмнелер камтылган, ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Алгач студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Мурдагы экономика министринин ордун басары, Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров, ошондой эле экономика жана коммерция министрлигинин стратегиялык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Айсылуу Аманова келген. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Студияга кош келипсиздер. Айсылуу айым, алгачкы сурооду сизден баштагым келип турат. Мына 2030 жылга карата өлкөнүн өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы тууралуу көрүүчүлөргө кененирээк айтып берсеңиз, ал канча убакытта жазылды, кимдер катышты, эмнелер камтылган? Рахмат. Бұл программанын негизи өзү бир жылдын чамасында жазылды. Бұл программанын жазууда биз бардык кызыктар тараптарды тартууга умтулдук. Бұл бир гана министрликтер же биздин агентстволор эмес, бұл биздин бизнестеги чоң-чоң ассоциациялардын башчылары менен кеңештик, биздин донорлордун менен кеңештик, алардын көз караштарын уктук, бейөкмөттүк организациялар менен жолуктук. Алардын көз карашын жана ошондой эле 30 жылга чейин кандай өкмөт тараптан кандай иштерди күтүүдө экенин ошолор менен сүйлөштүк. Мындан тышкары биздин долбоорлорду 30 жылга чейин кандай долбоорлорду киргизишибиз керек, кандайча кадамдарга барышыбыз керек. Ошол боюнча тегерек столдорду өткөрдүк, мындай жумушчу кездешүүлөрдү жазадык. Анан ошонун негизинде мына ошол программа иштелип чыгып, июндун башында, башкача айтканда 5-июнда биздин президентибиз өзүнүн жарлыгына кол койду. Ошол жарлык менен программа бекиди. Жана ушул жарлыкта 5 жылдык планды иштеп чыгуу министрлер кабинетине жүктөлдү. Азыркы убакта экономика министрлиги бул багытта иш алып барып атат. Биз бардык маалыматтарды берүүдөбүз. 10 августка чейин бардык кызыктар тараптардан алардын предложенияларын, сунуштарын чогултуудабыз. Эгер жалпылап алып карасак, бул 2030 жылга чейинки түзүлгөн улуттук өнүктүрүү программасы мурдагы 2026 жылга чейинки өнүктүрүү стратегиясынын айырмачылыктары эмнеде? Эми бул программа жаңы программа деп айтуудан алыспыз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, 26 жылга чейинки программанын алкагында көптөгөн иштер жүргүзүлүүдө. Бул программаны быйыл аяктайбыз деген ойдобуз. Бир жылга эртерээк дегенде. Анткени бул программанын алкагында киргизилген көрсөткүчтөрдүн бир талайын биз аткардык да, жетиштик. Мына 26 жылдагы программанын алкагында жан башына ЭДПнын өсүшү көлөмү $1500 чейин дегенбиз. Ал эми 24 жылдын жыйынтыгы менен биз $2,500 ашыгыраак, $2,400
ашып аткардык десек болот. Жумушсуздукту 4,1% деп атабыз. Ал эми программада 5%дан ашырбайбыз деген көрсөткүч камтылган болчу. 60%дан тышкы карызды ашырбайбыз дегенбиз. Мына эми 24-жылдын жыйынтыгында биз көрүп атабыз 26%га да жетпей турат да. Бул мындай көрсөткүчтөр демек ошо 2026 жылга чейин программаны стратегия толук ишке ашты, аткарылды деп айта аласыздарбы? Азыркы убакта бир 95% аткарылды. Бул программанын алкагында өкмөт өзүнүн жылдык пландарын иштеп чыгат. Ошол мына 23-жылга дагы план кабыл алынган. Ошонун алкагында дагы көптөгөн иштер дагы аткарылат да. Ошондо биз 98%га чейин программаны аткарууга жетишебиз деген үмүтүбүз бар. Элер мырза, мынакей Айсулуу айым белгилеп өттү. 2026 жылга чейин кабыл алынган стратегиянын алкагында өлкөдө жумушсуздуктун пайызы 4,1%га жетет. Анан тышкы карыздын көлөмү ички дүң продукцияга карата бул 25,9%ды түзүүдө деп белгиледи. Бул канчалык деңгээлдеги реалдуу цифралар? Тышкы карыз жөнүндө айтсак, мен деле азыр интернеттен текшерип көрдүм. Биз $7 миллиард жакын жалпы карыз бар. Ошонун 4,7 миллиард бул тышкы карыз, калган бир $3 миллиард ашыгы бул ички карыз. Эми ички карыз менен тышкы карыздын айырмасы эмне? Тышкы карыз көбүнчө доллар менен алынат, ички карыз сом менен алынат. Бирок ички карыз өзү кымбатыраак, мөөнөтү азыраак, тышкы карыз доллар менен. Бирок доллар менен бизде инфляция бар да. Ал узарган сайын доллардын курсу өсө берет сомго карата. Ошондуктан ал деле мындай кымбат карызга айланып калат да. Математика менен санап чыкканда. Цифралар туура эле. Бул $15 миллиард бөлгөндө бир 27%-ын тегереги сырткы карыз, жалпы бир 38-40%га жакын да жалпы карыз. Ички дүң продукцияга. Жумушсуздук жөнүндө айтсаңыз 4,1% дейт. Эми Кыргызстанда негизи жумушсуздукту өлчөш өтө кыйын. Анткени бизде 1 миллионго жакын сыртта мигрант бар. Аларды Кыргызстандын ичинен аларга жумуш түзүп бере алдыкпы, бере албадыкпы деген ал өзүнчө суроо. Бирок 4% бул биздин эмгек министрлиги кантип санайт билбейм. Мен оюмча бул Кыргызстан ичинде жумушсузмун деп официальный заявка бергендердин саны болсо керек. Эми бул жерде ар бир Кыргызстан жараны көрүнүп турат. Азыр курулуш болобу, жолдорду салып аткандар болобу, кийимдик цехтерди болобу, могул доставка, Яндекс, Глобаларда бүт чет элдик жарандар иштеп атат. Эмнеге ал жерде кыргыздар, биздин жарандар иштебейт деген суроо бар. Мен өткөндө мен өзүм курулуш транспорт комитетиндемин. Көлдөн биз жол салып аткандарды көрүп, мен бир пакистандык жумушчуну сурадым. Канча айлык аласың десем, $250 алам дейт. Канча 7 күн иштейм, без выходных дейт. Биздин жергиликтүү жарандар эми $250 иштебей калган учурдай көрүнөт. Эми кара оор жумуш, күн ысык, эшик канча 30-40 градус. Ошого чыдап, чаңга, эмеге, ысыкка чыдап, ошолор чет элдик жарандар иштеп атат. Биздин жарандар жок эсе деп койсо болот. Тармакта. Бирок ошол эле кезде биринчи жарандар балким Москвага барып, балким Кореяга барып, балким Дубайга барып, көбүрөөк акча тапканга аракет кылып атышат. Эми бул деле нормалдуу көрүнүш бир жагынан. Анткени бул эмне деп койчу эле, рынок турда деп коет орусча. Ким кайсы жерден жакшы акча төлөсө ошол жака кете берет. Демек, биздин жарандар баягы $250 айлыкка маянага муктаж эмес дегенди айткыңыз келип атат да? $250 Кыргызстандан үй бүлөмдү бага албайм деп эсептеген үчүн булар чоңураак кирешелүү тармактарды издейт. Демек, биз ошол чоңураак кирешелүү тармактарды жумуш орундарын Кыргызстандан ичинен түзүп беришибиз керек. Анткени Кыргызстан ичинде жашаган үй бүлө баары бир узак мөөнөттө
өлкө үчүн жакшы. Анткени ал ошол жерден үй бүлөлүү болот, балалуу болот. Мындай айтканда биздин кыргыз түпкү тамырларын жоготпой ушул жерден ачар-бачар болуп социалдык көз караш менен бул жакшыраак да. Сиз айткандай ушул Пакистандан же болбосо Бангладештен келген жумушчулар азыр ушул сиз Ысык көлдүн аймагында эле эмес, Суусамырдан дагы башка тоолуу аймактарда дагы иштеп жүрүшүп атат. Бүт эле жерде. Биз темабызга кайтып келсек, мынакей ушул улуттук өнүктүрүү программасындагы пунктларга ылайык, мынакей ички дүң продукциянын көлөмүн киши башына $4500 жеткирүү пландалууда. Андан тышкары негизги маалыматтарына токтолсок, мынакей жалпы ички дүң продукциянын көлөмүн 2030 жылга чейин $30 миллиард жеткирүү пландалууда. Ошондой эле ички дүң продукциянын орточо жылдык реалдуу өсүшү темпин 8% деңгээлде кармап камсыз кылуу, ушул сыяктуу бир нече чоң тапшырмалар коюлган экен. Биз мына акыркы жылдан бери Европада өсүп өнүккөн өлкөлөрдүн дагы экономикасын алып карасак, аларда жылдык өсүштүн темпи ушул 0,3, ошол эле Германия, Франция өлкөлөрү дагы 0,5-1%га жетпеген өсүштү көрсөтүштү өткөн жылы. Ана учурда биз 9%га чейин экономикабызда өсүш болуп атат. Ушул темпти сактап турсак, биз ушул жогорудагы айтылган цифраларга жете алабызбы? 8-10% менен 4 жыл, 5 жыл катары менен өссөк жете алабыз 4,5 миңдей. Ал математикалык эсеп кылсак бар, ал оңой эле. Болгону ошол темпти кармаш үчүн эмне кылыш керек деген чоң суроо бар. Эми буга ички факторлор бар, сырткы факторлор бар. Мындай айтканда, абалга жараша саясат туура жүргүзүлсө, мен ойлойм буюрса жетебиз бул көрсөткүчтөргө. Анан кантип жетебиз дегенде, ошол тармак боюнча кандай көрсөткүчтөр болот. Бул биздин мындай айтканда план, ниет, анан ишке ашып ашпаса, эми албетте ал өзүбүздүн кыймылдаганыбызга жараша, анан сырткы факторлор да көп нерсени чечет да. Айслойм, ушул мисалы өткөн жылда биздин жалпы ички дүң продукциябыздын көлөмү 1,5 триллион сом болду. Эгер долларга которуп карай турган болсок, бул $17 миллиард бир аз ашыгыраак. Анан мына алдыдагы 5 жылдын ичинде өлкөнүн ички дүң продукциясынын көлөмүн 30 миллиардга жеткирүү пландалууда. Аны үчүн биз ушул кайсыл тармактарга көбүрөөк басым жасап аракеттерди көрүшүбүз керек? Эми негизги биздин приоритеттүү багыттар деп, стратегиялык вектор деп 4 багытты айтып атабыз. Бул индустриалдаштыруу, бул айыл чарбасы жана туризм, бул жашыл энергетиканы мындан да өркүндөтүү, жана регионалдык хаб деп атабыз. Бул 4 багытта ар бир багыт боюнча иштер жана пландар каралып атат. Эми индустриалдаштыруу бул бардык биздин өнөр жайды өркүндөтүү, аларга жаңы технологияларды тартуу, аларга узак мөөнөттөгү финансылык возможностьтар түзүп берүү, жана бул бир гана биздин чоң шаарларда эмес, бул региондорго дагы таратууда жаңы жумуш орундарын түзүп берүү. Эми айыл чарбасы өзүбүз билгендей, биздин адамдардын 60% айыл чарбасында, айыл жергесинде жашайт. Ошондуктан айыл чарбасында да өркүндөтүү, аяка дагы жаңы технологияларды алып келүү, санариптештирүү, сууну үнөмдөө жана органикалык айыл чарбасын өркүндөтүү болуп эсептелет. Бул айыл чарбасы менен туризм бул өтө тыгыз байланышта да. Бул тоо туризмин өркүндөтүү, экологиялык туризмди өркүндөтүү, ошол эле убакта туристтерге кызмат көрсөтүүнүн деңгээлин көтөрүү, биздин
эс алуучу жайларыбызды модернизациялоо же жаңылоо ошол багытта иштер азыркы учурда каралып атат да. Биз министрликтер менен гана эмес, биз ошол тармактарда иштеген бизнес өкүлдөрү менен дагы иш алып барып атабыз. Алардын айткан кеңештерин угуп, ошонун негизинде планга, 5 жылдык планга иш-чаралар каралууда. Айгүл айым, айтсаңыз, ушул экономикадагы өсүштүн жогорку темпин кармап туруш үчүн, жогорудагы цифралар, айтылган цифраларга жетиш үчүн жылына бир болжолдуу түрдө канча миллиард доллар Кыргызстанга инвестиция дагы тартылышы керек? Биздин расчеттор боюнча бир 4,5 миллиард деп атабыз. Эми биз өзүңүздөр билесиздер, бизде улуттук проекттерди жылдырууга азыр көп иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Бул Камбар-Ата, бул темир жол, баарыбызга эле белгилүү болгондой. Бул чоң улуттук проекттер болгондон кийин буга адамдык дагы ресурстар, финансылык да ресурстар, мындан тышкары айыл чарбасындагы ресурстар да керек да. Ошондуктан бул багытта биз ойлойбуз, бизде бир жагынан амбициялуу, бирок жетише турган көрсөткүчтөр камтылды да программага. Биз жетебиз деп ишенебиз. Бул реалдуу эле цифралар. Түшүнүктүү. Элдар мырза, мынакей улуттук өнүктүрүү программасы 2030 жылга чейин ал карасак 12 параграфтан турат экен. Ал жакта укуктук, мамлекеттик башкаруу, экономикалык өзгөртүүлөр, реформалар бардыгы камтылган. Анын ичинде ушул өнүгүү багытына индустрия, биздин айыл чарба, анан регионалдык хабка айлануу боюнча пункт бар экен. Анан биз Кыргызстан географиялык шартыбызды эске алганда ушул канчалык деңгээлде регионалдык хабка айлана алабыз? Эми Кыргызстандын өзүн жайгашы эле илгертен эле мындай айтканда регионалдык хабтын ордубуздабыз. Эми биз 1000 жыл мурун деле ушул жер жибек жолунун ортосу болчу. Жана Курман Жандатка киносун көрсөңүз деле ошол жерден орустун отряддары жанагы жүктөрдү сопровождение кылып Кытай тарапка өткөзүп, кайра бери өткөзүп, анан жана Алымбек Татканын келинчегине бир орус солдат тийше коюп, атышып кетип, жанагындай окуялар болду. Бул кылымдан кылымга келаткан эле нерсе. Маселе заманга жараша болуш керек. Эми Совет доорунун мындай саясаты менен биз темир жол тупик болчу. Азыр ошону куруп атабыз. Бул абдан жакшы. Буйруса, бул ишке ашса, бул миллиондогон тонна жүктөр ошол темир жол менен өтөт. Эми азыр фуралар менен өтүп атат, анын көрсөткүчтөрү да өсүп атат жылдан жылга. Анткени Кытай экономикасы өсүп атат. Биягында жайгашкан Россия болобу, Европа өлкөлөрү болобу, ошонун баарында экономика өсүп, биз ортодо хаппыз, ансыз делечи. Негизи эле Кыргызстандын кирешесин санап көрсөк, бир 25-30% бул мигранттардан келген акча, бир 3 миллиард доллардын артысы беркиси. Ушул хап катары күнүнө жүздөгөн жүктөр өтөт, жүздөгөн фура тонналган, миңдеген тонна жүктөр өтөт. Ал жерден акча бюджетке түшөт, бажы төлөмдөр, кошумча нарык салыгы, ошол эле жүк ташыган адамдардын айлыгы, бизнестин кирешеси, ошонун баары да бир 3-төн 1-ин тегерегинде киреше. Анан калган тармактар алтын, туризм жана башка ал деле бир чоң киреше деп санасак болот. Маселе ошолор кандай өсөт дегенде, акыркы 3 жылда мамлекет көп акчаны инфраструктурага салып жатат. Жолдорго, темир жолдорго, имараттар жаңыланып атат. Бул керек, анткени элдин саны өстү. 30 жылда 2 эсе өстү. Ошо өскөн адамга жараша инфраструктура керек. Андан тышкары кошумча мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, эми ар бир адамга эмне керек? Жеш керек, кийиниш керек, ооруса дарыланыш керек, окуш керек дегендей. Ошонун баары мындай экономиканы бир бак дарактар катары элестетсек, инфраструктура бул бактын бутагы, чоң негизги бутагы десек болот.
Бизнес башка кирешени алып келе турган бул жана жалбырактар, мөмөлөр деп койсок болот да. Анан бул жерде баланс болуш керек да. Бутак чоң болсо ошончолук мөмөлөр да, жалбырактар да көбөйөт. Тескерисинен бутак чоң болуп, жалбырактар кичинекей болсо ал да болбойт. Мен ойлойм, азыр биз 3-4 жыл инфраструктурага көп акча салынып атат. Эми бул долбоордун баары буюрса аягына чыгат. Азыр эң чоң басымды ушул 20-30та ишкерлердин өнүгүүсүнө кылыш керек. Анткени чыныгы акчаны тапкан бул ишкерлер. Жумуш орун түзүшөт, салык төлөшөт, жана башка. Анан көбүнчө бул албетте биздин кыргыз жарандар болуш керек. Алар көп ишканалар түзүп, өркүндөш үчүн эмне керек? Жакшы инвестициялык климат. Эң негизгиси бул мүлктүн кол тийбестиги. То есть ар бир адам бир ишкана курам, завод курам десе, мамлекет ошонун мүлкүн коргоп бериш керек. Акыркы 2-3 жылда туура эмес приватизация болгон деп көптөгөн мүлктөрдү мамлекет кайтарып алды. Социалдык объекттерди кайтарды. Социалдык объекттер боюнча мен толугу менен макулмун. Бирок бизнеске тиешелүү нерсени тийбеш керек. Анткени муну ким приватизация кылган 90-жылдары? Эми ал приватизация кылган адамдар азыр пенсияга чыгып калды. Иштей турган кимдер? Бул 30-40 жаштагы амбициялуу, күчкө толгон биздин жаштар. Алар мигрант болду, эптеп дордойдон иштейди, акча чогултуп, бир нерсени сатып алып, мына завод курам дегенде, сен ошол мектепке барып аткан кезиңде бул завод туура эмес приватизация болуп кетти деп, азыр мамлекет көптөгөн объекттер боюнча сот иштери жүрүп атат. Мен ойлойм, биз буга точка коюшубуз керек. Анткени ким күнөөлүү болсо, ошону жазага тартсын. Ошол кол коюп бергендерге, Бизге берилген убакыт азыр азайып жатат элдер. Ишкерге бул 20-30тун негизги пайдабалы завод курам деген ишкерге мамлекет эч качан тийишпеш керек. Мүлктүн баарын коргоп берсе, ошондо бул нерселерибиз дагы тезирээк ишке ашат да. Түшүнүктүү. Айгүл айым, ошол эле өнүктүрүү багыттарында дагы негизги пунктлардын бири айыл чарба туризм тармагында экен да. Ушул 2030-жылга чейин өлкөдө ушул эки тармакта дагы кандай чоң өзгөрүүлөрдү күтсөк болот? Эми бул азыр уже айтып кеттим го, айыл чарбасында жерлерди, сугат жерлерин көбөйтүү, тамчылатып сугаруу, суунун ирригациялык арыктардын же каналдарын оңдоо, аларды туура пайдалануу, жаңы технологияларды алып келүү, жаңы айыл чарба машинелерин да алып келүү же куруу же ушул жерде заводдорун куруу каралууда. Биз бул тармакта эми көп азыркы убакта пландарды чогултуп атабыз. Кандай конкретный иш-чаралар караларын мына сентябрь-октябрда ошондо айта алабыз да. Азыркы убакта биздин көп эле чакан бизнести колдоо боюнча айтып өтсөңүз, алар жакта бул тармакта кандай өзгөрүүлөр? Азыркы ишкерлерге мүмкүн баягы төмөнкү пайыздагы насыялар көбүрөөк берилеби? Эми азыркы убакта деле насыялар берилип атат. Өзүңүздөр билгендей, акыркы 2 жылда айылдардын ишкердигин ошолорго көмөк көрсөтүү боюнча айыл чарбасында бириккен да, айыл чарба биримдиктерине насыя берүүгө, кепилдик берүү боюнча ушундай кандай десем, иштер жүргүзүлүп атат. Жаңы ошондой кредиттик линиялар ачылып атат. Өкмөт өз тарабынан да субсидияларды карап атат. Азыркы убакта бул тарапта дагы көп эле иштер жүргүзүлөт жана пландаштырылып атат. Түшүнүктүү. Элдар мырза, сиз жогоруда өзүңүз белгилеп өтпөдүңүзбү, баягы өлкөнүн экономикасынын өсүп өнүгүшүнүн бирден бир жолу бул чакан жана орто бизнести колдоо депчи. Анан сиз баягы мурдагы экономист катары айтып өтсөңүз, ушул кайсыл өлкөнүн жакшы тажрыйбасын Кыргызстан үлгү кылып алсак болот ушул чакан жана орто бизнести колдоо боюнча?
Негизи чакан өлкөлөрдүн өнүгүүдөн эки эле чоң рецепти бар. Бул билим, технология жана экспорт депчи. То есть биз жаш өлкөбүз. Өткөндө биз мисалы Германияга барып келдик. Германиянын орточо жашы бир 45 жаштын тегерегинде экен. Кыргызстан бир 27-28 жаштабыз. Маселе ошол жаштардын билиминде, квалификациясында. Кыргызстандын ичинен бирөө бизнес ачса, кичи орто бизнес, ага күчтүү кадрлар билимде болсо, технология болсо, биз чоң мындай кирешелерди тапсак болот да. Демек биз билимге басым кылыш керек. Анан ушул жерден бир нерсени чыгарып, мисалы азыр жогорку парк, технология паркы былтыр 12 миллиард сомго жакын ички дүң продукция чыгарыптыр. Ал продукциянын 80% экспорт. То есть Кыргызстанда программа жазып атат. Айлык сырттан келип атат. Америка, Япония жана башка өлкөлөрдөн. Биз ушундай айтканда экспортко дагы багыт кылышыбыз керек. То есть дүйнөдөн суроо талапка жата турган продукцияны Кыргызстандан чыгара алышыбыз керек. Ал материалдык болушу мүмкүн, ушул соткага окшош. Материалдык эмес, жанагындай программалар сыяктуу болушу мүмкүн. Бирок ал үчүн биз билим берүү тармагын түбүнөн карап чыгып, жаңыртып, өткөндө мына карадым, Финляндияда 500 000 окуучу 3 000 мектепте окуйт экен. Бизде 1 600 000 окуучу 2300 мектепте окуйт да. То есть демек көптөгөн мектептерди куруп, ар бир окуучунун талантын таап, билимин жогорулатсак, бул эң жогорку күчтүү өнүккөн өлкөлөрдүн арасына кошконго чоң салым болот да. Рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Убакыт бөлүп келгениңиздерге бизге берилген убакыт дагы соңуна чыгып калды. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү күн маек берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде Кыргызстанды 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасын талкууладык. Бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Элдор Абакиров, ошондой эле экономика жана коммерция министрлигинин стратегиялык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Айсылуу Аманова болду. Эфирде ЛТР телеканалынын YouTube каналынан, ошондой эле Facebooktагы баракчасынан көрсөңүздөр болот. Берүүнү мен Бакберди Баязбеков алып бардым. Кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.